2023 жылы Кыргызстан 379 миллиард сомдон ашык каражат сарптаса, 392 миллиард сом киреше тапкан. Бийлик бюджеттеги профицит тууралуу сыймыктануу менен билдирип, ийгиликтерди өлкөдөгү реформалар менен байланыштырууда. Бирок кеп реформаларда гана эмес, бюджеттин өсүшүнө жарандардын көбүрөөк чыгымдай баштаганы дагы өбөлгө түзүүдө. Мекендештерибиз жогорку окуу жайларынын контракттары, дары-дармектер жана коммуналдык кызматтар үчүн көбүрөөк төлөй баштады. Мунун себептери эмнеде? Дагы эмнелердин баалары өстү. Өлкө боюнча дарыканаларда айрым дарылардын баасы кескин кымбаттады. Себеби жөнөкөй, алардан кошумча нарк салыгы алына баштады. Буга чейин ал дарылар салыктын бул түрүнөн бошотулган болсо, эми аларга 12% салык салынат. Депутат Элдар Абакиров абалды мындайча баяндайт. Бул салыктын жардамы менен салык кызматы 2024 жылдын аягына чейин 1 миллиард сом чогултууну көздөп жатат. Аталган каражат гемодиализ, кант диабети жана онкологиялык оорулар менен ооругандарга жумшалат деп убада кылынууда. 2021 жылдын аягында коронавирус пандемиясынан улам президент Садыр Жапаров мамлекеттик жогорку окуу жайларда окуу акысын көтөрүүгө тыюу салган. Тыюу 2,5 жылга созулуп, 2024 жылы июлда алынып салынган. Тыюу алынып салынгандан кийин айрым окуу жайлардын окуу акысы 2 эсе көтөрүлдү. Ал эми кээ бир адистиктер боюнча окуу акысы 3,5 эсе көтөрүлөрү күтүлүүдө. Окуу жайлар түшкөн каражатты мугалимдердин айлыгын жогорулатууга жана жаңы жабдууларды сатып алууга жумшагысы келет. Буга чейин жарым-жартылай мамлекеттин эсебинен каржыланып келген бакчалардагы балдардын тамак ашы эми толугу менен ата-энелердин капчыгынан каржыланат. Каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаевдин айтымында үнөмдөлгөн каражат жаңы бала бакчаларды курууга жумшалат. 2024 жылдын 15 августунан тартып, ар бир мобилдик аппарат имей каттоодон өтүшү керек. Министрлер кабинети билдиргендей, бул кадам жарандарды жасалма аппараттарды сатып алуудан коргоп, рынокту ачык айкын кылат. Каттоо болжол менен 600 сом турганы менен телефон сатуучулардын айтымында каттоодон өткөн Android телефондорунун айрымдары 5000 сомго, ал эми iPhone'дор $100 кымбаттаган. Мамлекет смартфон каттоодон жыл сайын 1 миллиард сомдон ашык киреше табууну көздөйт. Быйыл электр энергиясы, жылуулук, ысык суу жана телефон байланышы сыяктуу негизги коммуналдык кызматтардын тарифтери жогорулады. Кошумчалай кетсек, Бишкекте коомдук транспортто жүрүү акысы жана лифттерди тейлөө тарифтери дагы көтөрүлдү. Жаңы эреже боюнча батириңизди же үйүңүздү сатып алуу же күрөөгө коюуну кааласаңыз, аларды милдеттүү түрдө табигый кырсыктардан камсыздандыруу керек. Шаарда 1 жылдык камсыздандыруу 1200 сом болсо, айылда 600 сом болот. Ошондой эле автоунааны каттоодо жана кайра каттоодо эми ОСАГО талап кылынат. 2025 жылдан тартып, камсыздандыруусу жок айдагандар айыпка тартыла баштайт. Бийлик бардык сатуулар кассадан өтүшүн каалайт. ККМ аппараттарын ишке киргизүү 2022 жылы башталган. Буга чейин содагерлердин көбү патент менен иштеп келсе, 2024 жылдын июлунда сода патенттери жокко чыгарылган. Эми содагерлер ККМ колдонууга милдеттүү, ошондой эле башка салык режимине өтүүсү керек. Бийлик ККМ колдонуу товарлардын баасына таасир этпей турганын айтууда. Бирок сатуучулардын пикиринде баалар көтөрүлөт. Анткени жаңы аппараттар жана салыктар кошумча чыгымдар болуп саналат. Аларды жабуу үчүн баалар көтөрүлүшү керек. 2023 жылы бюджетке эң көп киреше товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктардан түшкөн. Бюджеттин көлөмү канчалык чоң болсо, өлкө үчүн ошончолук жакшы. Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгы жогорулатуу, жаңы жолдорду куруу, өлкөнүн карызын жабуу ошончолук оңой болот. Бирок бюджетке кам көрүү менен катар чыгашасы кескин көбөйүп, кирешеси мурдагы деңгээлде калган аз камсыз болгондорго кам көрүү дагы маанилүү. Жакырчылыктын деңгээли 2019 жылдан бери өсүп келет. Учурда 2 миллиондон ашык кыргызстандык жакыр жашайт.